ден соолугу жакшы экен. Ал жүрөгүндө 5 стенти бар да. 5 стенти бар. Ошол бир стент жылып кетти. Бир стент ошол как раз президенттен уруксат сурагам дейт. Уруксат сураганмын. Ошол 15 күнгө Германияга барып, ошол стентти кайта ордуна койдуруп, бир 10-15 күн барып лечение алып келейин деп жооп сурагам деди. Анан бир аз таанычын айтты го, ушу бир эме болуп мындай бир өздүк курам менен бир коштошо алды. Эң өкүнүчтүүсү ошол болду деп. Эми эки достун өздөрүнүн мамилеси да эми чакырып өздүк курам менен мен ойлойм сүйлөштүрсө керек, коштоштурса керек, эми аягын өздөрү билет да, бизге караңгы. Биз ош жагында оңдо дедиңер, биз оңдоп атабыз. Буюрса. Ташиев мен билбейт экен. Буюрса келип калат. Сиз дагы ар кандай чечимдерге макул болосуз да эми? Вообще мен президенттин чечимине биз макулбуз. Эгер азыр кетешим десе, я готов написать заявление, сейчас уйти. Сизди жумушка алганга дагы, кеткенге да акысы жок. Эч кимдин акысы жок. Биз кое бербейбиз. Урматтуу журналисттер, мындай да. Ал киши өзүнүн оюн билдирди. Ал киши мондай билдирди, баарына окудум ойлап. Ал президентибиздин жеке көзөмөлдөгү маселе. Мен президенттин чечимине баш ийемин. Анан мамлекетибизде жалпы эле коомчулукта эч кандай мыйзам бузуучулук болбош керек. Биз жалпы Кыргызстан боюнча ошол президентибиздин чыгарган чечимдерине баш ийиш керек деген оюн билдирди. Экөөнүн Садыр Кожоевич менен Камчет Кылычбаевичтин жеке мамилеси боюнча булар ажыралгыс достор. Булар нан тиштешип, кан тиштешип, Куран кармашып, шериктешип дос болушкан. Мен азыр ойлоп атам, мен деле билбейм, урматтуу журналисттер. Мен ойлоп атам, бул азыр мындай эле коомчулукта монтип эметип салдык да. Кудай кааласа эртең Камчет Кылычбаевич келсе, кандай болот, эми алар өздөрү жеке сүйлөшөт. Мен лично оюмду айттым. Экөөнүн ортосуна жеке мамилеси, бул эки достун мамилеси, аны эч качан саясаттырбаш керек. Саясатка айландырбаш керек. Эми Кудайга шүгүр, заманыбыз эли жутуу заман. Акыркы мынакей урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич, урматтуу генералыбыз Кыргыз эл баатыры Камчет Кылычбаевич бийликке келгенде бир топ өзгөрүүлөр болду. Канча жыл туруп калдык деп, эмне деген өзгөрүүлөр болду. Анын баарын мойындаш керек. Эми билбейм, өйдө төмөн болуп атат. Ал эми сиздер чогуу көрөбүз да кандай болот. Жеке оюмду мен сизге айттым. Сизге дагы өзүнүн кадрлар бар да, сизге дагы. Кадрларды тазалап атат дегендей кылып атат. Жок, мага эметелек. Ташиевдин өзү менен сүйлөштүңүзбү? Ден соолугу кандай экен учурда? Ден соолугу жакшы экен. Ал жүрөгүндө 5 стенти бар да. 5 стенти бар. Ошол бир стент жылып кетти. Бир стент ошол как раз президенттен уруксат сураганмын. Ошол 15 күнгө Германияга барып, ошол стентти кайта ордуна койдуруп, бир 10-15 күн барып лечение алып келейин деп жооп сурагам деди. Анан бир аз таанычын айтты го, ушу эме болуп мындай өздүк курам менен коштошо албай калды. Эң өкүнүчтүүсү ошол болду деп. Эми эки достун өздөрүнүн мамилеси да эми чакырып өздүк курам менен мен ойлойм сүйлөштүрсө керек, коштоштурса керек, эми аягын өздөрү билет да, бизге караңгы. Биз ош шаарында оңдо дедиңер, биз оңдоп атабыз. Ташиев качан келет Кыргызстанга? Качан келиш күтүлөт? Ташиев мен билбейт экен. Буюрса келип калат. Сиз дагы ар кандай чечимдерге макул болосуз да эми? Вообще мен Камчет Кылычбаевдин кызматтан алынышы бул неден кабар берет? Эми бул кечээ баарыбыз
катты жаңылык болуп чыкты. Эми биз деле жаңылыктардан уктуп көрдүк. Ден соолугуна байланыштуу чет өлкөдө экен. Президенттин чечими болду деп өзү дагы расмий комментарий берди. Анан төрака алмашат деген сөздөр болуп атат. Ушул боюнча кабарыңыз барбы? Жок, мен андай ушак кеттерге мындай расмий бир маалымат болсо гана бир жооп бере алам. Сөз болуп атат, ушак болуп атат дегенден алсын. Ташкенттен ушу өлкө жөнүндө кошмон. Могу Камчы Кыдыршаевдин кызматтан алынышы боюнча кандай пикирдесиз? Эмнени билсет бул? Бүгүн мен да көчөгүн эле силер кандай көчөгүн болсоң мен да көчөгүн эле болуптум бүгүн эми жаңылыкты. Ошол себептен азыр мага да түшүнүксүз болуп атат да чынын айтсамчы. Анан төрага алмашат деген кептер жүрүп атат го. Ошол боюнча кабарыңыз барбы? Азыр жогорку кеңеште мен уга элекмин. Уксам эле айтайын. Бирок азыр бүгүнкү күндө андай неме болбой элек. Азыркы жалпы жыйында каралган жок, Жок. Түшүнүктүү, рахмат. Кечээ күнү Камчы Кыдыршаев кызматтан алынбадыбы? Ушул негизи сиздердин пикириңиздерде эмнеден кабар берет? Бул президентибиздин конституциялык укугу мыйзам алкагында болгон иш. Себептерин же болбосо эмне буга түрткү болгондугун бизге маалым эмес. Ал ачык айтылбайт болуш керек. Бирок бардыгы нерсе ошол мыйзам алкагында, мыйзам чегинде болгон нерсе деп эсептейм. Анан төрага Нурланбек Тургунбек уулу дагы кызматын тапшырат деген сөздөр жүрүп атат. Бул боюнча кабарыңыз барбы? Ушундай бир чоң окуя деп коеюн, ошондой чоң процесстерден кийин бул болчу нерсе ушундай сөз арттан ээрчүүчү. Мындай болот экен, тигиндей болот экен деген. Бирок жогорку кеңештин ичинде бүгүнкү күндө Нурланбек Тургунбек уулу кетет экен же келет экен деген сөз уга элекмин. Анткени ал киши азыр командировкада Түркияда жүрүшөт иш сапары менен. Анан келгенде өзү дагы чоо жайын тактап айтып берет болуш керек. Бул сөз кайткан чыкты, чыккан жок. Туура эмес деп. Түшүнүктүү, рахмат. Кандай пикирдесиз? Анан окуя менен ары кандай уланат деп ойлойсуз? Эми мен дагы сиздер сыяктуу эле маалымат булактарынан алып атабыз. Аны эми бул жерде эң башкысы мамлекет тынчтыгы болуш керек. Элдин коопсуздугу, мамлекеттин стабилдүүлүгү керек бизге. Ал эми конституция менен баарыбыз белгилеп бердикпиз. Бул президенттин ыйгарым укугундагы маселеге кадр маселесине биз эми кандай кийлигише алабыз. Аны эми убакыт көрсөтөт баарын. Өзү Кыргызстанда эмес учурда анын кызматтан алынышы туура деп эсептейсизби? Эми аны мыйзамды карап чыгыш керек. Биз азыр президенттин ыйгарым укугундагы маселени кантип айта алабыз. Анан төрага алмашат деген пикири боюнча кандай? Андай маалымат жок. Андай маалымат бизде келе элек. Эми депутат болгондон кийин бизге келиш керек. Ал маселе азыр бүгүнкү күн тартибинде же сыяктуу күндөр карала турган жагдайлар жарыла элек. Рахмат. Себебini? Ооба, азыр изилдеп атабыз. Сиздин маалыматтарыңызды окуп атабыз. Башка маалыматтарды алып атабыз. Изилдеп атабыз, биз деле кызыгып атабыз. Сиздей эле. Расмий жооп алганга аракет кыласыздарбы? Мисалы ушул администрациянын өзүнөн же ушул жалпы элге коомчулукка кызыгып атат да? Ооба, мен ойлойм. Кандай болуш керек? Кеңешке келип жакшы түшүнүрмө берип кетишет деп. Все, рахмат. Өзүңүздүн жеке оюңуз кандай? Эмнеге алынышы мүмкүн? Бул жөнөкөй таасири барбы же жокпу? Сиздин кесиптештериңер айтып кеткендей эле саясатта жашоодо ар кандай нерселер болот. Буга чейин да мындан да катуу окуялар болчу биздин өлкөдө. Эң негизги бул стабильность, самое главное. Ошол эле болсо болду. Анан төрага алмашат деген да кептер жүрүп атпайбы? Ушул боюнча сиздерде маалымат барбы? Азырынча ушак катары эле жүрөт маалымат. Бирок эми ошондой эле мен айтып кеткендей саясатта жашоодо ар кандай болот. Болсо алмашат, болбосо алмашпайт. Ушак болгондо депутаттардын арасында жүрүп атабы ушул сөздөр? Уга элек мен аны. Семилерден окудуңуз дегендей, э? Кол топтоо болуп атат дейт да. Ошондон кабарыңыз барбы? Жок, андай жок. Андай эчтеке пока сөз боло элек да, сиз өзү ичара. Рахмат. Могу акыркы окуялар боюнча Камчы Кыдыршаевдин кызматтан алынышы боюнча эмнеден кабар берет сиздин оюңузча?
Эми ал боюнча мен ойлойм өздөрү комментарий берди. Президент тараптан да комментарий болду. Мен ошол комментарийге эле карашыбыз керек деп ойлойм. Башка нерсе айта албайбыз эми азыр. Бүгүн кадимки эле жыйын болуп атат. Анан төраганын алмашып боюнча дагы кете жүрүп. Карасаңыз жапжаксан жыйын жүрүп атат. Эчтеке жок. Күн тартибинде ал нерсе жок. Сиздерден маалымат жок. Күн тартибинде жок. Рахмат. Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Planeta 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Planeta 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз.